Биз жалкоолук жөнүндө сүйлөп жатканыбызда ал организмге кереги жок болуп сезилген маселеге каршы жараларын түшүнүшүбүз керек. Башкача айтканда, биздин организм мааниси жок болгон иштерге каршы жалкоолук менен жооп берет. Эң башкы көйгөй биздин аң-сезим дээрлик бардыгын маанисиз деп эсептейт. Эгер сен болбака чейин жакшы эле жашап келсең, эртең менен туруп чуркоонун эмне кереги бар? Эгерде сени курчаган адамдар менен эркин сүйлөшүп атсаң, жаңы тилди үйрөнүүгө эмне үчүн убакыт кетиришиң керек деген сыяктуу. Жалкоолук бул биздин калган энергиябызды сактоого болгон денебиздин коргоочу инструменти десек болот. Канчалык адамда энергия аз болсо, ошончолук ал жалкоо жана ошондой эле канчалык адам көп нерсе менен алектенип, жумуш көп кылса, анын ошончолук денени коргоо реакциясы алсыз болот. Бул видеодо мен биздин аң-сезимди кантип алдоо жолу менен жалкоолукту жеңүүгө болорун айтып бермекчимин. Видеого лайк басып, комментарий калтырган ар бир көрүүчүгө ыраазычылык билдирем. Биринчи, элестетели. Сиз эртең менен туруп стадиондо чуркашыңыз керек. Ал эми сиз жылуу төшөктө телефонуңузду кармап же болбосо уктап жатасыз. Азыр төшөктөн туруп шашкан бойдон чуркаганга кетериңизди элестетүү реалдуу эмес болуп сезилет. Организмиңиз сизге «Мунун бизге эмне кереги бар? Ар дайым эле жатчубуз. Азыр деле жата беребиз» дейт. Албетте бул туура. Организмиңиз мындай күч келүүлөргө али көнгөн эмес. Бул барьерди жеңип өтүү үчүн коюлган маселени андан да майда, аткарууга оңой болгон маселелерге бөлүңүз. Бул аркылуу сиз өзүңүзгө азыр мен барып бир стакан суу ичип келем дейсиз. Суу ичип бүткөн соң, мына мен турдум, уйкум ачылып, кайра барып уктоону каалабай элемин. Мен барып тишимди жууп келейин. Тишти жууган соң, бут кийимиңизди кийип, эшикти ачып, чуркаганга жөнөйсүз. Биздин аң-сезимибиз чоң көлөмдө энергияны коротууну каалабайт. Өзгөчө эгерде пассивдүү жашоо образын алып барсаңыз. Ошондуктан аны алдаш керек. Мен бардык коюлган максаттарыңызга ушул принципти колдонууну сунуштайт элем. 1 000 000 сом иштеп тапкыңыз келеби? Алгач 100 сом иштеп табыңыз. Биринчи кичинекей максат коюңуз. Балким алар сизге күлкүлүү болушу мүмкүн, бирок аларды аткаруу оңой болот. Чоң максатыңызга кичинекей кадамдар менен жетише аласыз. Экинчи, бул стабилдүүлүк. Кайрадан эле элестетели, сиз арыктоону каалап жатасыз. Мына сиз саат 6-да турдуңуз. Бул этапта сиз стадиондо бүгүн барып чуркооңуз абзел эмес. Биринчи жөн гана саат 6-да ойгонуп, башка жумуштарыңыз менен алектене бериңиз. Бул жерде эң маанилүүсү стабилдүүлүк. Бир жумадан кийин дагы бир нерсе кошуңуз. Мисалы, квартирада жөн гана ары-бери басуу. Андан кийин сиз аны 40 мүнөттүк чуркоого айлантасыз. Дагы бир мисал келтирели. Сиз кайсыл бир чет тилин үйрөнөйүн деп чечтиңиз. Бул учурда күн сайын 20 сөздү жаттоодон баштабаңыз. Организмиңиз коркунучту сезип, жалкоолук менен реакция кылып баштайт. Жөн гана ал сөздөрдү үн чыгарып окуудан баштаңыз. Бул оңой эле. Башында чет тилин үйрөнүүнү адатка айлантыңыз. Андан кийин гана аны татаалдата баштасаңыз болот. Үчүнчү кадам. Бул эс алуу. Жалкоолук биздин организмдин психикалык же физикалык энергиянын жок болуусунан келип чыккан реакция экенин эстен чыгарбашыбыз керек. Эс алуу ошол энергияны толуктоого болгон мүмкүнчүлүк. Төртүнчү кадам. Сизге кызыктуу болгон кандайдыр бир пайда алып келген ишти аткаруу. Элестетиңиз, сизге кызыксыз болгон адамдар менен сүйлөшүп, кызык эмес жумушка барып, кызыксыз иш менен алектенип жатасыз. Организмге булардын эч кандай пайдасы жок. Сиз бул үчүн акча каражатын алып жатсаңыз да, моралдык жактан рахат албай элесиз. Бул болсо организмдин психикалык ресурсунун толуктонбосуна алып келет да, бизге сигнал келип жалкоолук келип чыгат. Кыскача айтсак, биринчиден чоң маселелерди чечүү үчүн майда, аткарууга оңой болгон маселелерге бөлүңүз. Экинчиден, стабилдүүлүк. Күн сайын маселени чечүү үчүн кадам жасап туруңуз. Үчүнчүдөн, өзүңүздү көп жумуш менен алектенип кыйнабаңыз. Убагы келгенде эс алууга да кичине убакыт бөлүп туруңуз. Төртүнчүдөн, сизге кызыктуу болгон, пайда алып келген, көңүлүңүзгө жаккан ишти аткарыңыз.